Yamamanın батыры Zayd ibn al-Hattab. Чыгыштан соккон шамалдан Зайдтын жыты жыттанат. Умар ibn al-Hattab. Аль-Фаруктун айткан бул сөзү көкүрөктү титиретет. Тарых жазуучусу. Тарых чындыктарын жазууда мүмкүн болушунча эч кандай сезимдерге алдырбай жазуусу зарыл экенин жакшы билемин. Бирок бул улуу баатырыбыз жан тартпастан айтып түшүндүрө албаган өзгөчө адамдарга кирет. Умар ibn al-Hattab да бир тууганы шейит болгондо, акындык жөндөмүн болгондо анын урматына ыр жазмакмын деп тилек кылган. Умар ibn al-Hattabдын бир тууганын эстегенде көзүнө жаш алганына таң калчумун. Ошондо мен бул жөн гана бир туугандардын бири-бирине болгон сүйүүсү деп ойлогонмун. Бул да туура, бирок мен бул инсандын өмүр таржымалын окуганымда Умар аль-Фаруктун, Аллах алардан ыраазы болсун, көз жашынын сырын түшүндүм. Биздин тарыхыбыз Аль-Хаттаб ибн Нуфайлдын үйүнөн башталат. Зайд иниси Умар менен катаал араб тарбиясында өскөн. Аллахтын каалоосу менен Зайд исламга агасы Умардан мурда кирген. Ухуд салгылашуусунда Зайд душмандардын тизилген саптарына арстандай кол салып кирип баратканда иниси Умар анын сооту түшүп калганын көрүп калат. Умар агасынын найза сайылуусунан коркуп, өзүнүн соотун чечип, агасына мындай деп кыйкырат: "О Зайд, о агам, менин соотумду кийип, анан салгылаша бер." Агасы Умарга карап: "О Умар, мен да сендей эле шейиттикти каалаймын" деп айткан экен. Ошондо Умар соотун жерге таштап, экөө тең соотсуз салгылашкан. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн кеткенден кийин кээ бир араб уруулары динден баш тарта башташкан. Алардын кээ бирлери пайгамбарлык башка адамга өттү дешсе, кээ бирлери бир күндө окулчу 5 убак намазды азайта башташкан. Ошондой эле алардын кээ бирлери зекет берүүдөн баш тартышкан. Бирок Аллах Тааланын фазилети менен ал ишти Абу Бакр ас-Сыддык жөнгө салган. Ал динден кайтып кеткендер менен катуу согушкан. Мына ушул Ридда согушуна бир аз токтолуп кетебиз. Чыгыштаануучулардын бул согушту зекеттин акчасын чогултуу үчүн болгон деп айтышканы туурабы? Чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көз жумгандан кийин мусулмандар айрылыш жолго такалган. Алардын бири исламдын түркүктөрүнүн бирин алып салууга макул болуу, мисалы намаз, ажылык, орозо жада калса күбөлүк келмелеринде. Экинчиси ушул нерсени колдогондор менен согушуу. Экономикалык фактор мусулмандардын чечим чыгаруусуна таасирин тийгизген эмес, анткени өлгөн мусулмандардын көпчүлүгү колунда жоктор эле. Чыгыштаануучулар исламды жаман көргөзүү үчүн гана зекет маселесине көңүл бурушкан. Динден кайтып кеткендерди сөз кылганда биздин акылыбызга дароо жалганчы Мусайлима келет. Мунун акылынан азып калганы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көзү өтө электе эле билинген. Ошол учурда жалганчы Мусайлима Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга кат жиберген. Катында мындай деп тантыраган эле: Аллахтын пайгамбары Мусайлимадан Аллахтын элчиси Мухаммадка: "Мен бул иште сага шерик болуп дайындалдым. Мындайча келишели. Жердин жарымы бизге, жарымы силерге. Же өзүңдөн кийин бийликти мага таштап кетесиң, бирок Курайштардын адилетсиздик кылуусун билемин." Адамзаттын мырзасы ага кыска нуска каты менен жооп кайтарган. Аллахтын элчиси Мухаммаддан жалганчы Мусайлимага: "Туура жолду ээрчигендерге гана тынчтык болсун. Жер Аллахтын мүлкү, аны пенделеринен кимге кааласа ошого белек кылат. Акыбет такыба кишилер үчүн." Жалганчы Мусайлима жалган пайгамбарлыкты жарыя кылгандан кийин аны коомунун көпчүлүгү ээрчип кетет. Андан баш тартып, исламда калгандарды мыкаачылык менен өлтүргөн. Ошондо Абу Бакр ас-Сыддык бул жалганчы жана аны ээрчигендер менен согушууга бел байлайт. Мусулмандардын аскер башчылыгына Зайд ибн аль-Хаттабты дайындоону каалайт. Бирок
Zayd ibn al-Hattab kechirim surap başçılıktan baş tartat. Antkeni asker başçı ölbөгөнгө аракет кылыш керек. Муну Zayd каалабайт эле. Анткени ал шейит болууну гана каалап турган эле. Андан кийин Zayd ibn al-Hattab сахабалардын тайпасы менен Ямамага жөнөйт. Ошентип мусулмандардын аскери Ямаманын босогосуна жетип барат. Ал жерде Икрима ибн Абу Жахл менен Шурахбил ибн Хасандын аскерлери мусулмандардын башкы кол башчысы Халид ибн аль-Валидке кошулушат. Ал эми ислам аскерлеринин желегин Zayd ibn al-Hattab көтөргөн. Ямамадагы салгылашуу башталды. Динсиздердин муртат 100 миң аскери мусулмандардын 21 миң аскерине каршы чыгат. Эки тарап тең айоосуз салгылашууга киришет. Мусулмандардан биринчи болуп ардактуу сахаба Абу Укайл ибн Аль-Ансари жаракат алат. Анын далысына жаанын жебеси сайылып, колу иштебей калат. Бул эр жүрөк сахаба жаанын жебесин сууруп алганда кан шыркырап агып, көп кан жоготкондуктан эс учунан танат. Аны көргөн Абдуллах ибн Умар чатырга көтөрүп алып барат. Бул учурда жеңиштин тараза ташы динсиздер тарапка карай бир аз оогонсуйт. Ошондо карсылдаган кылычтардын арасынан ушундай бир үн чыгат. О Аллахтын элчисинин жардамчылары, о ансарлар, Аллах үчүн душманыңарга катуу чабуул кылгыла. Ошол учурда жаракат алып чатырда жаткан Абу Укайл жер титирегендей эле көзүн ачат. Бутуну араң туруп кылычына жөнөгөндө Абдуллах ибн Умар ага «О Абу Укайл, эмне кыласың?» деп сураса, Абу Укайл ага карап, «Сен менин атымдан айтып чакырганыңды укпадыңбы?» дейт. Абдуллах ибн Умар айтат, «Ал жарадарлар деген жок, ал ансарлар» деп кыйкырды. Анда Абу Укайл, «Ошол мен ансарларданмын, Аллахка ант болсун, мен чакырыкка сойлоп болсо да жооп беремин». Абу Укайл кылычты оң колуна кармап чыгып, мындай деп кыйкырды, «О ансарлар, Хунайнадагыдай болуп чабуул кылгыла». Ал ошентип жаракат алган колу кесилип түшүп, шейит болгонго чейин динсиздер менен айоосуз салгылашат. Бул учурда мусулмандар жеңилип калуу коркунучунда калат. Ошондо ислам байрагын көтөргөн Zayd ibn al-Hattab мусулмандарга мындай деп кыйкырат, «О инсандар, катуу тиштенгиле, душманыңарды чаап, алга карай баскыла. Аллахка ант болсун, аларды жеңгенге чейин же Аллахка жолугуп, ага кылган ишимди айтканга чейин эч качан сүйлөбөймүн». Акыйкатта Zayd ibn al-Hattab согуш бүткөнчө бир да сүйлөгөн жок. Бир колу менен байракты кармап, бир колу менен салгылашып жатып шейит болот. Диндерин коргоо үчүн салгылашкан сахабалар биринин артынан бири шейит түшүп жатты. Бир убакта жалганчы Мусайлима калган адамдар менен чебине кире качышат. Ал чепти кийин өлүм багы деп атап коюшкан. Ошондо сахабалардан Аль-Бара ибн Малик чыгып мындай дейт, «О мусулмандар, мени көтөрүп, алар жашынып алган бакка ыргыткыла». Аны ыргытышканда дубалга асылып чыгып, душмандардын үстүнө секирип түшөт. Чептин ичиндеги динсиздер аны кылычтары менен чапкылап, сайгылап киришет. Бирок ал денесинен кан куюлуп жатканына карабай, чептин каалгасын ачканга жетишет. Чептин эшиги ачылганда мусулмандар чепке селдей эле агып кирип барышат. Сахабалардан Вахши ибн Харб жалганчы Мусайлиманын аскерлеринин арасында жашынып жүргөнүн байкап калат. Вахши мусулман болгонго чейин шейиттердин мырзасы Хамзаны өлтүргөн эле. Эми мусулман болгондон кийин жер бетиндеги эң чоң жалганчыны өлтүрүүнү каалайт. Ал найзасын мээлеп туруп ыргытканда жалганчынын көкүрөгүнө барып сайылат. Ошентип Вахши, Аллах андан ыраазы болсун, бул жалганчынын тарыхтын таштандысына таштайт. Башчылар өлгөндөн кийин динсиздер, муртаттар ар тарапка качып жок болушат. Бул улуу салгылашууда ислам баатырлары жеңишке жетишет. Мына ушул согушта сахабалардын улуулары жана ыйык Куранды жаттагандары шейит болушкан. Мына ушул улуу инсандар сиз экөөбүзгө дин жетип келүүсү үчүн күрөшүшкөн. Аллах алардын баарынан ыраазы болсун.
Алар жашоодо улуу эле, өлгөндөн кийин да улуу бойдон калышты. Ал эми Мединада жеңиш менен кайткан мусулмандарды Аллахты улуктап тосуп алышат. Бирок Умар аль-Фарук кайтып келе жаткан аскерлердин арасынан узун бойлуу бирин күтүп, бирок жүрөгү бир нерсени айткандай болуп турду. Ал агасын кайткандардын арасынан таппай калганда анын шейит болгонун түшүнөт. Ал Меккенин көчөлөрүндө бирге ойноп чоңойгон, согуш майдандарында бирге салгылашкан агасын жоготот. Аны найзанын учтарынан сооту менен сактайт эле. Зайд иниси Умарды таштап, Роббисине жолукканы кете берди. Ошондо Умардын көздөрү жашка толуп мындай деп айткан: Аллах Зайдка мээримин төксүн. Ал эки жакшы нерседе менден озуп кетти. Ал исламды менден мурда кабыл кылып, менден мурда шейит болду. Зайд иниси Умардын жүрөгүндө түбөлүк кала берди. Умар айтат, чыгыштан соккон шамалдан Зайдтын жыты жыттанат. Начттын жашоочулары улуу сахаба Зайд ибн аль-Хаттабтын эрдигин эч унутушкан эмес. Анын эрдигин муундан муунга айтып калтырышкан, анын тарыхына да өзгөчө көңүл бурушкан. Бул улуу сахабалардын жолун жолдоп, ислам ааламынын батыш тарабындагы берберлерден тарыхтын агымын өзгөрткөн бир шейх чыгат. Магриптик бул шейх ким эле? Аль-Маваридтердин, Аль-Марибутун тарыхы кандай болгон? Алар Борбор Африкадан Андалуска чейин созулган империяны кантип түптөшкөн? Кезектеги каарманыбыз